Кыргызстан укуктук, демократиялык жана адилеттүү жарандык коомду түзүүгө умтулат. Бул максаттарга жетүү көптөгөн факттар жана шарттардан көз каранды. Алардын маанилүүсү социалдык адилеттүүлүктү орнотуу. Президент Сооронбай Жээнбеков калк менен туруктуу жана ачык диалог жүргүзүүдө. Жакында эле ал Чүй облусунун Сокулук районунун жашоочулары менен жолугушту. Катардагы жарандарыбыз көйгөйлөрүн көтөрүштү. Көпчүлүгү жергиликтүү бийлик менен укук коргоо органдарына карата нааразылыгын билдирди. Алсак бири эч ак эле өзүнө делген жер үлүшүн жылдап ала албай, эми мамлекет башчысынан жардам суроого аргасыз. Бизден ала турган 2 гектар 15 сотук жерибиз бар болчу. Ошого решение чечимдерим бар. Мен ала турган. Качан алам деп эле аны күтүп, ана кел, мына кел деп эле ушинтип жүрсөм, көрсө жеңчинен сатылып кетиптир. Ал бир жолу эмес, менин үй бүлөмдүн атынан 5-6 жолу сатылып атат. Азыркы учурда мен 2 гектар 15 сотук ала турган болсом, 8,5 гектар мени алгансың деп өздөрү берип атышат. Бул нерсе биздин айыл өкмөтүнүн архивинен табылган. Архивден Туратбек Мадылбековдун комиссиясы келгенде мен ошондо таап, мен ошондон бери мен ак үй, көк үй бардык жерди баспаган жерим калган жок. Топтой тепкилеп атышат. Азыр мен өзүмө кол салуу болуп атат. Мынакей бул мафиянын башында Садалиев улан турат. И Белгибаев жайлоо турат. И экотехник Айнура Республиканскийде Кенжебаева турат. Ушулар бардыгын көрүп туруп, көз жумду болуп, мен эч жерде үнүм жетпей атат. Только мен сизден суранат элем ушул нерсени. Менин азыр үй бүлөмө дагы, өзүмө да коркунуч келип, үйүмө чейин кирип атышат. Арызды бериң, арызды. Мына арызым. Мага бериң арызды. Арызды мага бериң. Канча жыл болду? Мен 2014'te aldım uşul nерсе, биздин айыл өкмөтүнөн. Мен ошондон бери ушундай тынбай баспаган жерим калган жок. Мамлекет башчысы региондорго болгон иш сапарларынын жүрүшүндө алыскы айылдарга, социалдык тармактын объектилерине барып, кырдаал менен, калктын жашоо шарттары менен жеке өзү жеринде таанышат жана көйгөйлөрдү чечүү боюнча чиновниктерге тийиштүү тапшырмаларды берет. Акыйкатсыздыктын чуулгандуу фактыларын жеке көзөмөлүнө алат. Калктын үнүн угуп, алардын көйгөйлөрүн чечүүгө жардам берип жана кам көрүү керек деп белгилейт мындай жолугушууларда Сооронбай Жээнбеков. Калкта болсо көйгөй көп эле чогулган, көптөгөн арыздар жана даттануулар буга далил. Бүгүнкү күндө жарандар президентке укуктары бузулган фактылар боюнча ачык кайрылып тим болбой конкреттүү чиновниктерди көргөзүүдө. Сокулук районундагы прокуратура, сот тармагы, айыл өкмөттөрү бүт коррупцияга алынган. Менин аялымды ишин эмеге кабылган жанагы соңгулукка. Мунун ишин ачпай, сызыкпай $2000 алып алып, мени коркутат, эртең өлтүрөм деп. Ал сөкүр күнүгө мага кол салып атат. Арыз берип койдуңузбу? Ал жерге кагаздардын баарын бердим. Бердиңизби? Булар катат, документтерди катат бул. Катпайт. Аялда биздин малда отуруп катпайт. Мен канча сизге Катпайт. ак үйгө дагы көп кагаз келди. Прокуратурадан кем прокурор укпайт, мен отурбай бой жерде. Бул мени 2 баланы тосуп коят. 2 колум толгой киргизбейт. Соттор ушундай, прокурорлор ушундай болуп атыптыр. 2 толгойт колумду. Анан тиге түшүп атам. А мен жүрөгүм титиреп больницага барып, мына азыр калчылдап сүйлөй албай калдым. Колду толгойт, эмнеге толгойт колду? Булардын закон ушундай экен да, киргизбегиле. Болду. Жооп жок, мына отурбай, мына бул отурат. Кайсы жага? Соттун жанында отурган эме. Бузурман Колов деген ушунун 2 баласы колун толгогон баяны. Киргизбей койду. А бул акча чыгып кетти эшке. Ушундай да бар, милициям качан иштейт, айыл өкмөттөр иштебейт. Менин үлүштеримдин баарын жеген, айлыктарымды жеген, Сыдыков деген Алмаз. Андан Нурола жеди. Андан кийин азыр сотко өткөрдүм. Кенен прокуратурадан 1 айдан бери жооп келбей атат. Арыз бердиңизби? Берген бүт. Мыйзамды жол менен жооп аласыз, макулбу? Кайрылуу, даттануу, арыз деген эмне? Бул коомдогу абалды так көрсөткөн индикатор. Президенттин жеке өзүнө кайрылуу бир жагынан мамлекет башчысына болгон ишенимди көрсөтсө, экинчи жагынан өкүнүчтүүсү жерлердеги чиновниктер проблемаларды чечүүгө көңүл кош.
Жаран үмүт менен акимге барып ага кире албайт. Анан жумалап, айлап ар кыл инстанцияларда жүрөт. Анан акыры ар бир жетекчиге, бийликке, адилеттүүлүккө өзүнүкү туура экендигине ишеничин жоготот. Укугу тебеленип жатканын Сокулуктун башка тургуну да унчукпай кое алган жок. Акимге кайрылдым, чара жок. Прокуратура, чара жок. Зам прокурор барып свидетельдердин үйүнө барып, кандай бир показания берсеңер, силерге жоопко тартасыңар деп предупреждение берген. Счетный палата келет, жерлерди айыл өкмөтүнү текшергенде келгенде, аларга жер берип коет. Алардын оозун жаап коет. Прокуратурага силер надзорный орган деп проверканын укугун бердиңер, булар эчтеке проверка кылбайт. Только алат жерлерди ГФСУ акчаларын алат, ишин жаап коет. Карапайым калк кыйналып атат. Мен болсо акчам жок, балдарымды чет өлкөгө алып чыкканда. Мен ошо кадамга сизге ишенип айткам. Арызыңызды берип коюңуз. Президентке алгачкылардан болуп былтыр Базар Коргон районунун тургуну ачык кайрылган. Мен аткан ошол камкор мына бүгүн залда отурат. Базар Коргон айыл өкмөтүнүн башчысы болуп 1 жылдан бери иштеп атат. Базар Коргон элин билесиз, мына 2010 жылда бизде кандай ушул окуялар болду. Адамдардын азыр жараланган жүрөгү да сакай элек. Биздин ушу Базар Коргон элин ушу шылдыңдап, ушул 38 миң калкты башкартып бир камкорду алып келип коюшту, айыл өкмөт кылып. Биздин жазбаган жерибиз, барбаган жерибиз калбады. Гезит беттерине жаздык, урматтуу Шормой Шарипович. Бирок бир да жерден реакция болбоду. Мына бүгүн атайын мен сизге өзүңүзгө жеке колуңузга тапшырайын деп арыздарды алып келдим. Ушул Тарышевди актап салган Султанкадыр Бакыт деген мына судья отурат. Бушуну амнистия менен бошотуп салган. Бул жактан туруп мени шылдыңдап күлүп атат. Бул жогору жактан. Акыркы биздин өлкөдө бир акыйкаттык чындык барбы? Сиз ушуну Базар Коргондо номер 1 ушул биздин көкүрөгүбүздө мык болуп сайылып турган ушул көйгөй. Ушуну чечип бериңизчи, Сормой Шарипович. Жабырлануучунун кайрылуусу боюнча ал даттанган адамдар бардыгы кызматтарынан алынды. Кийин мыйзам бузууларды ачыктоонун бул толкунун башка жарандар, мамлекеттик кызматкерлерди улантып, ар бир факты боюнча териштирүүлөр жүрдү. Бир да даттануу кароосуз калбайт. Президент бардык жергиликтүү чиновниктерге кайрылып, коррупцияга каршы күрөш борбор менен чектелбей, жергиликтүү чиновниктерге да жетээрин катуу эскерткен. Районго чейин келебиз. Районда ЗАГСта эмне болуп атат, паспорт столдо эмне болуп атат, архитектордо эмне кылып атасыңар, госрегистрде эмне кылып атасыңар. Укук коргон баардыгын билебиз, ойлоп эле билбейт деп. Баардыгын билебиз. Ошон үчүн эсиң бар этеңи жый дейт. Эсиңер бар этеңи жыйып, аяктан келгичекти, баштагы чакты түздөргүлө көңөр. Тамчы таш талкалайт. Дат бир күнү эң бекем конструкцияны кыйратышы мүмкүн. Андыктан калктын проблемалары убагында чечилбесе, алар протесттик маанай жаратышы ыктымал. Кайрылуулар менен иш ар дайым жүрөт. Бирок эгер жашообузда адилетсиздик азыраак болсо, даттануулар да азаят. Өз жашоосун өзгөртүш үчүн ар бирибиз өзүбүз өзгөрүшүбүз керек. Эгер коррупцияны жойбосок, анда коррупция мамлекетти жок кылат. Калк менен бийликтин бири-бирине ишеними болгон учурда өлкө өнүгөт. Өлкөдөгү коррупция биз ойлогондон да кеңири кучагын жайган. Азыр мына фактылар чыкты угасыңа жакында. Дагы фактылар чыгат. Биз коомду тазалабай туруп коррупциядан биз мамлекетти өнүктүрө албайбыз. Буну ар ким түшүнүшү керек. Бул бир президент же укук коргонгондар эмес, бул жалпы элдин иши болуш керек. Мен айттым го, коррупционер мактанып алып, арабызда жүрбөш керек. Коррупционер коркуш керек эл арасында жүргөнгө. Билинип калсам, жоопко тартылам деп коркуш керек. Демократиялык укуктук мамлекетти куруу, эркин жарандык коомду өнүктүрүү, өлкөнүн экономикалык кубаттуулугун арттыруу жалпы максатыбыз. Буга эл менен туруктуу диалог жүргүзүп, көйгөйлөрүн чечип, кам көрүп, адилеттүүлүктү камсыздап гана жетүү мүмкүн. Адилеттүүлүк камсыздалган жерде калктын жаратуучу күчү гүлдөп жана жемишин берет.